Баарына салам достор, окутулдун сабактарына кош келдиңиздер. Бүгүнкү сабактын темасы туура эмес этиштер. Баардыгыбыз бирге англис тилинде туура эмес этиштер кантип түзүлөт экен, эмне үчүн алар ушундай туура эмес деп аталып калган, бирге бул сабактан карап алабыз. Сабакты баштаар алдын мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бул этишке бургум келди. Бул жакта to dance деген этиши берилген экен. Бийлөө, бийледим деп өткөн чакта айтыш үчүн биз to dance этишин I danced деп өзгөртөт экенбиз. Байкасаңыздар, dance этишинин аягына id мүчөсү уланды кыргыз тилиндегидей эле, бийледим деп. Эми көңүлүңүздөрдү кийинки этишке буруңуздар. Бул жакта жеңүү деген этиш берилген экен. To win, өткөн чакта жеңдим деп айтыш үчүн биз I won деп айтат экенбиз. Негедир аягына мүчө улаган жокпуз, жазылыштарын салыштырсак. Мисалы, to dance, dance деп өзгөрдү, бийлөө, бийледим болсо, жеңүү, жеңдим, to win, won болуп кетти. Эмнеге андай, эмнеге кээ бир этиштер ушинтип өткөн чакта башкача болуп жазылат деп атсаңыздар, ал этиштер көрсө туура эмес этиштердин тизмесине кирет экен. Туура эмес этиштерди англис тилинде биз irregular verbs деп атайт экенбиз. Алар өткөн чакта жазылышын өзгөрткөн, кадимки эрежелерге баш ийбеген этиштер экен. Эске салсак, өткөн чакта этиштерди биз эки топко бөлөбүз. Regular verbs, туура этиштер жана irregular verbs, туура эмес этиштер деп. Бүгүн болсо ошол эки түрүн жакшылап карап, өзгөчө туура эмес этиштер менен таанышабыз. Кеттик анда эмесе. Өткөн чакта алгач туура этиштерден баштайбыз. Regular verbs, туура этиштер өткөн чакта түзүү үчүн id мүчөсү менен түзүлөт экен. Жепжеңил эле кыргыз тилиндей, Мисалы, to work, worked, иштөө, иштеди, Байкадыңыздар, id мүчөсү кыргыз тилиндеги д мүчөсүнө барабар болду, Кийинки мисал, to clean, cleaned, тазалоо, тазалады дейт, Бул жакта дагы id мүчөсү уланды. Жеңил эле бардык эле этиштердин аягына id мүчөсүн улай бересиздер. Бирок кээ бир учурда этиштердин аягында турган тамгага көз каранды, бир аз жазылышына көңүл бурушуңуздар керек болот экен. Эгерде этиштин аягы, туура этиштин аягы үнсүз жана y тамгасы менен бүтө турган болсо, y тамгасы I болуп өзгөрүп кетет экен. Мисалы, to try этишине көз салыңыздар. Бул жакта R үнсүз тамга, анан этиштин аягы y тамгасы менен бүттү. Демек, id мүчөсү уланганда tried деп I тамгасына айланып кетет экен. Аракеттенүү, аракеттенди дегенди билдирет, Кийинки мисал, кийинки учур, этиштин аягы и тамгасы менен бүтсө, туура этиштин аягы и тамгасы менен бүтсө, id мүчөсүн кошуп атканда эки и жазылып калбаш үчүн биз жөн гана д тамгасын кошпойт экенбиз. Мисалы, to hate этишинде аягы и менен бүтүп атат. Жек көрүү, жек көрдү деп өткөн чакта айтыш үчүн to hated, hated деп эле жазып коет экенбиз. Аягында эки и жазылбастан id менен эле бүттү, Азаматсыздар, туура этиштердин жасалышын карадык. Эми ушул маалыматты бышыктап алыш үчүн мисалдарды карап алалы. He married in 1998. Ал 1998-жылы үйлөндү дейт, Бул жерде этишке көз салсак, to marry, үйлөнүү деген этиш берилген экен. Ал үнсүз жана y тамгасы менен бүттү. R y менен, id уланганда y тамгасы I болуп өзгөрдү жазылганда. Слайдты пауза коюп жазып жаттоону унутпаңыздар. Себеби жазылышты билүү дагы абдан маанилүү. Кийинки мисалды карай турган болсок, they dated for 4 years. Алар 4 жыл сүйлөшүп жүргөн дейт, Бул жерде to date деген этиш берилген экен. Аягы и тамгасы менен бүттү. Ага id уланганда эки и жазылбастан бир эле и менен жасалды, dated деп, Азаматсыздар, бул туура этиштер тууралуу маалымат болчу. Алардын аягына idни коет экенбиз дагы. Этиштин аягында бүткөн тамгаларга көз каранды, кээде жазылышына көңүл бурат экенбиз. Эми туура эмес этиштер жөнүндө сөз кылалы. Туура эмес этиштер же irregular verbs, өткөн чакта эч кандай мүчө уланбастан өзүнүн жазылышын өзгөрткөн этиштер экен. Мисалы, to come этиши өткөн чакта came болуп өзгөрөт экен. Келүү, келген же келди деп, To write, wrote, жазуу, жазды дейт экен, Байкасаңыздар, булардын аягына эч кандай мүчө уланган жок. Сөздөр өзүнүн жазылышын ичинен өзгөрттү, Came, wrote деп. Сиздерде мүмкүн суроо пайда болсо керек. Этиштердин туура же туура эмес экенин кантип билебиз депчи? Туура эмес этиштерди аныктаганга бир жол барбы деп атсаңыздар, тилекке каршы
аларды аныктоонун жалгыз айласы ар бирин өзүнчө жаттоо экен. Атайын туура эмес этиштердин тизмелери бар. Ошол жактан туура эмес этиштерди жатташыбыз керек экен. Англис тилинде жалпысынан 200дөн ашуун туура эмес этиштер бар. Алардын баарын жаттап отурбастан күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулгандарын жаттасаңыздар болот. Биз ошол туура эмес этиштерди атайын тизмеге чогултуп видеонун астына койгонбуз колдонмону. Аны жүктөп алып жаттоону баарыңыздарга сунуштайбыз. Бул слайдка көңүл бурсаңыздар, биз эң көп колдонулган этиштердин арасынан 6 жазганбыз. Чогуу бирге карап алалы. Албетте толугураак тизмесин видеонун астындагы шилтеме аркылуу өтүп, көчүрүп жаттаңыздар. Кеттик анда эмесе бул этиштерге бирге көңүл буралы. To go, went, баруу, бардым. To see, saw, көрүү, көрдүм. To say, said, айтуу, айттым. To get, got, алуу, алдым. To come, came, келүү, келдим. To know, knew, билүү, билдим дейт. Байкасаңыздар, бирөөнүн да аягына эч кандай мүчө уланган жок. Ар бири өзүнүн жазылышын өзгөрттү. Кээ бирлери толугу менен да өзгөрүп кетти. Мисалы to go, went сыяктуу. Азаматсыздар, кеттик эми туура эмес этиштер менен сүйлөмдөрдү карап алалы бирге. I was in New York. Мен Нью-Йоркто болгом дейт. Бул жерде to be этиши өткөн чакта was деп өзгөрдү дагы, болгом деп жазылды. Кийинки Алия got her first Oscar. Алия алгачкы Оскарын алды дейт. Бул жерде to get алуу деген этиш өткөн чакта got деп жазылды, алды деп. Кеттик кийинки мисалдарга көз салалы. He ate an ice cream. Ал балмуздак жеди дейт. Бул жерде to eat тамактануу этиши өткөн чакта ate деп өзгөрдү, жеди деп жазылды. Кийинки they drank кымыз in жайлоо. Алар жайлоодо кымыз ичти дейт. Бул жерде to drink ичүү этиши өткөн чакта drank деп өзгөрдү, ичти деп. Азаматсыздар, эми туура эмес этиштер менен сүйлөмдү түзүп атканда кандай эрежелерге таянабыз деп атсаңыздар, анда оңой эле кадимки эле past simple'дын эрежелерине таянабыз. Туура этиштер сыяктуу эле алар менен суроолуу жана терс сүйлөмдөрдү түзүү үчүн бизге кадимкидей to do жардамчы этиши жардамга келет. To do жардамчы этишин биз өткөн чакка коюп койот экенбиз, did деп болду. Анда эмесе түзүлүшүн жакшылап төмөнкү таблицадан карап алалы. Слайдты паузага коюп, жазып жаттап, биздин артыбыздан кайталап турууну дагы унутпаңыздар. Туура эмес этиштерди жөнөкөй өткөн чакта сүйлөм түзүп атканда алар менен to do жардамчы этиши менен түзөт экенбиз. Мисалы, ал кат жазды деп айткыбыз келсе, she wrote a letter деп айтат экенбиз. To write деген жазуу этиши өткөн чакта wrote деп өзгөрдү. Ушундан терс сүйлөм жаратыш үчүн бизге to do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсү керектелет экен. Мисалы, ал кат жазган жок деп айтыш үчүн she did not write a letter деп айтат экенбиз. Суроолуу сүйлөм түзүү үчүн жардамчы этишти сүйлөмдүн башына чыгарабыз. Биздин учурда жардамчы этиш бул to do. Did she write a letter деген суроону түзөт экенбиз. Ал кат жаздыбы деген суроо болот экен. Кийинки мисалды карай турган болсок, биз муну билгенбиз деген сүйлөм экен. We knew it дейт. Бул жерде to know билүү этиши knew деп өзгөрдү. Мындан терс сүйлөм түзүү үчүн we did not know it деп түзөт экенбиз. To do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсү этиштин астына коюлду. Биз муну билген эмеспиз дейт. Эми ушул эле сүйлөмдөн суроолуу сүйлөм түзүш үчүн жардамчы этиш to do'ну биз сүйлөмдүн башына чыгарат экенбиз дагы. Did we know it? Биз муну билдик беле деген суроону түзөт экенбиз. Азаматсыздар, негизинен жеңил эле кеттик. Анда эмесе мисалдарды карап алалы. Did grandpa tell his story? Чоң ата окуясын айтып бердиби дейт. Бул жерде did жардамчы этиши, to do жардамчы этиши сүйлөмдүн башына чыгарылды. Өткөн чакта формасы менен did grandpa tell his story деген суроо болду. Кийинкиси you did not pass your test. Тесттен өтпөй калдың дейт. Бул жерде дагы to do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсү келди. Өткөн чакта ушинтип сүйлөм түздүк. Бул жерде эске сала турган бир абдан маанилүү нерсе бар. To do жардамчы этишин өткөн чакта did болуп өзгөргөндүктөн андан кийинки негизги этиш баштапкы формасында эле жазылат экен. Эки этиштин бирөөсү гана өткөн чакта турса жетиштүү. Мисалы, I didn't went деп айткандын ордуна биз
I didn't go деп айтабыз. Себеп дегенде бул жерде to go этиши went болуп турат, to do жардамчы этиши did болуп турат. Эки этиш тең өткөн чактагы формасында. Жардамчы этиш did болуп тургандыктан андан кийинки этишти дайыма баштапкы формасында коет экенбиз. Мисалы, I жаңы эле айттык, didn't went'тин ордуна didn't go деп айтсак туура болот экен. Дагы бир мисал суроолуу формада did I went дебестен did I go деп айтабыз. Себеп дегенде went негизги этиш, аны баштапкы формасына коебуз go деп. Мисалдарды карап алалы. Элмирбек Иманалиев didn't sing yesterday. Элмирбек Иманалиев кече ырдаган жок дейт. Бул жакта байкасаңыздар to sing ырдоо негизги этиш, өзүнүн баштапкы формасында турду. Аны биз didn't sang деп жазган жокпуз. Себеп дегенде to do жардамчы этиши өткөн чакта турат. Кийинки мисал did they want to study? Алардын окугусу келди беле дейт. Бул жакта want деген туура этиш, did they wanted to study деп жазылган жок. Себеп дегенде did өткөн чакта турат. Did they want to study? Алардын окугусу келди беле дейт. Слайдты пауза коюп, өз алдынча практика кылууну дагы унутпаңыз. Бул эреже бардык этиштерге карай иштейт. Туура этиштерге дагы, туура эмес этиштерге дагы карата. Кеттик анда эмесе, акыркы бул сабактагы чакан эскертүү. Биз did to do жардамчы этиши менен not терс бөлүкчөсүн did not'ты кыскартып didn't деп айтып койсок болот. Күнүмдүк жашоодо didn't деген кыскартуу көбүрөөк колдонулат, ошондуктан азыртадан баштап үйрөнө берсеңиздер болот. Азаматсыздар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Алдыда туура эмес этиштер боюнча көнүгүүлөр бар. Бирге аткарып алган маалыматты бышыктап алалы. Бул арада кошумча маалымат үчүн, тесттер жана көнүгүүлөр үчүн биздин башка социалдык тармактарга катталып, Play Store'дон окутул деп колдонмобузду издеп жүктөңүздөр. Ал жакта да кошумча сабактар бар. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.